Сузак районунда каналдарды тазалоо иштери жүргүзүлүп жатат. Учурда жумуштун 80% бүткөрүлүп, аба ырайына байланыштуу жумуш кечеңдеген. Бир жума аралыгында каналдарды толугу менен тазалоо иштери бүткөрүлөрүн айтууда. Биздин райондук суу чарба башкармасынын жалпы балансында турган 146 километр канал бар. Мындан быйылкы жылкыга механикалык тазалоо жумуштарын аткаруу үчүн 40 километрге пландаштырганбыз. Азыр кызуу жүрүп 85%га аткарып бүттүк. Быйылкы жылы районго жалпысынан 30 миллион сом сметалык каражаттар бөлүнүп берилди. Сметалар ачылып, тендерлерге бердик. 30 миллиондон негизги ушул насосторго көңүл буруп атабыз. 30 миллиондун 24 миллион сомдун тегерегинде эле насостук жаңы насостук агрегаттарды сатып алганга. Сузак районунда жалпы 31 000 гектар сугат жер бар. Ал эми бул жылы ирригация тармагын жакшыртууга 30 миллион сом каражат бөлүнгөн. Буга чейин 6 миллион сомдун айланасында каражат бөлүнүп келген. Жай мезгилинде дыйкандарга суу тартыштыгы жаралбашы үчүн иштер жүрүп жаткандыгы айтылды. Быйыл негизи баягы ирригацияга аябай чоң сумма акча бөлүнбөдү. Айыл чарба министрлиги да айтып атат. Мына жерлерде биз эң көйгөйлүү ошол мына Компроваттан түшкөн канал, Ачы сай, Когар Зерновой ушулар баягы толук кандуу тазаланып бүтүп калды. Жергиликтүү бийлик биз көзөмөлгө алып атабыз. Буйруса ошол апрелге чейин биз 15 апрелде суу беребиз деп атабыз. Ага чейин баардык каналдар тазалоо иштери бүтөт жерлердечи. Бул баягы суу чарба башкармалыгынын балансында турган каналдар. Буйруса мен ойлойм, ар бир дыйкандын жерине суу үзгүлтүксүз жеткизгенге биз аракет кылабыз. Бул жылы айыл чарбага мамлекет тарабынан жакшы көңүл бурулуп жаткандыгын айтышат. Мындан улам бөлүнгөн каражаттар максаттуу пайдаланылса дешет тургундар. Негедир айыл чарбасына көңүл коюу, ушул айыл чарбасына көбүрөөк басым жасашып, мына жазгы үрөндөрдү, арпа үрөндөрдү мамлекет сырттан алып келип, ушуларды камсыз кылып атышат. Арпаларды сейип атышат дыйкандар. Ол чойго миллиард сом деген бул айткан оңой да. Ошону бир неме керектүү пайдаланса өтө жакшы шарт болуп атат. Анан деге мурдага караганда азыр мындай да, бул илгери пахта талалар болгон. Ал баардык үй салып алдык, неме кылып алдык. Ошол канча сугат жер бар эле. Азыр өтө кыскарган. Президент Садыр Жапаров 11 мартта Нарын облусуна жасаган иш сапарынын алкагында Орто Токой суу сактагычына барган. Анда айыл чарба министри Аскарбек Жаныбеков ирригациялык тармактардын 2022 жылдын сугат мезгилине даярдыгын камсыздоо боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер тууралуу маалымат берди. Быйыл силерге мынакей болушунча 1 миллиард 100 миллион бердик мына. Эми быйыл анан ушу суу жетпейт, насосубуз начар иштейт десеңер анда уят эле болот да, уят эле. Аракет кылабыз атам бул жеш. Мындай болуп атат да. Аракет кылабыз эмес, аны андай сөздү вообще жок кылыш керек. Насос иштебей калды, суу чыкпай калды дегенден. Мына максимально бердик да силерге. Ал эми каналдардын абалы жыл өткөн сайын начарлап келген. Эми бул көйгөйдү чечүү үчүн бөлүнө турган акча көбөйтүлдү. Ирригация үчүн мындай ири сумма 1 миллиард 100 миллион сом биринчи жолу бөлүнүп жатат. Өлкөдө 800 000 гектардай айдоо аянты бар. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, регион.